Ыр сүйбөгөн жүрөк дагы жүрөкпө, сууруп ташта андай чабал жүрөктү, ырды сүйгөн асыл жандар кайдалар, ыр сүйбөгөн жаман чөйрө жүдөттү. Арбаңыздар урматтуу телекөрөрмандар, Чак Туш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда, биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биздин студиябызга талпынып чыгып келе жаткан десек да болот, чыгып калган десек да болот. Айтор мындайча айтканда, бир карындан чыккан эгиз таланттар келип отурат, аман эсен деп. Мен жактагы аман, ар жактагы эсен. Андан кийин аман эсенди коштоп келген Нуртилек Койчиев келип отурат. Саламатсыздарбы? Биздин студиябызга куш келипсиздер демекчибиз. Алды менен биз ушул тааныштырып кеткендей, аман эсен алгач бир экөөңөрдүн жакшы бир чыгармаңар менен баштап алалы. Келиңиздер. Жакшы чыгарма деп калдыңыз. Бул жакшы чыгарма Саргамыштын Тержайлак деген жайласына арналган чыгарма. Сиз барып келдиңиз беле? Ошол жактын жайлоого керемет жайлообуз бар Тержайлак деген. Сөзүн мен жазгам, абонун мен салгам. Бир саптан эле жаралган бул эр. Мынакей саптан жаңы чыкты. Эми кыргыз элибизге тартылайлы деп турабыз. Жакшы болот анда. Мөңгүдөн мөлтүр суу аккан, мезгили менен алым ашкан, арчалы бийик тоолору аппак карды жамынган, керемет жайлоо тери жайлап, кенен которуң эли жайлап, көркөмүң көзгө тартылса, көкөлөй түшөмдөн байлап, керемет жайлоо тери жайлап, кенен которуң эли жайлап, көркөмүң көзгө тартылса, көкөлөй түшөмдөн байлап. Tulparların gülük çıkkan, berekege tolup durgan, babaların bası ötkön, barkındı büyük tutan, keremet jайлоо teri jaylap, kenen которуң eli jaylap, көркөмүң көзгө тартылса, көкөлөй түшөмдөн байлап, керемет жайлоо тери жайлап, кенен которуң эли жайлап, көркөмүң көзгө тартылса, көкөлөй түшөмдөн байлап, көркөмүң көзгө тартылса, көкөлөй түшөмдөн байлап, керемет жайлоо тери жайлап. Азаматтар баракелде бар болгуна. Мына ушундай бир үйдү бүлө бир туугандардан таланттуулар чыгып келатканын көрүп келатабыз. Бирок ушундай эгиз уулдар, эгиз кыздар дейлиби, бул сейрек кездешчү нерсе. Мына экөөңөр тең ушундай таланттуу өнөрпоз жана өзүңөр айтып кеткендей, сөзүн мен жастым, обонум бул жасты деп атпайсыңарбы? Деги эле экөөңөр тең кээде сөзүн сен эсен жазып, кээде onu sen жазып калчу күндөр да барбы? Кандай? Негизи буга чейин сөзүн жалаң мен жазып келчимин. Полный эле. Бир деле бир адамдан чыгат го. Эки адамдан текши чыга бербейт экен да. Жалаң буга чейин сөзүн өзүм жазып келчимин, акындарга да берчибиз. Анан кийин ушу менден жукта окшойт буга. Onu жазып баштады. Кийинки ырларды, кийинки обондорду ушу мен жаратып жазып келдим. Жакшы, силерди дагы баягы ушундай биздин телекөрөрмандарга кыргыз журтчулугуна дагы тереңден тааныштырып айталы деп ушу чакырып олтурабыз. Деги эле ушул өнөр, өзүңөр мынакей Тержайлак деп атасыңар, Улуу тоого чыккан барбы, улар үнүн уккан барбы дейт. Ошондой Улуу тоодо чоңоюп өскөн экенсиңер. Өзүңөр ушул Тержайлакта
төрөлдүңөрбү, ошол жерде өстүңөрбү деги биздин телекөрөрмандарга бир жакындан да тааныштырып койсо. Биз ошол Токтогулдун Саргамыш деген айылында ошол жакта туулуп, ошол жакта чоңоюп өстүк. Негизи түпкү жерибиз Таластан болот. Боотеректен, Гүлчөкөй деп коет азыркы. Ошол Токтогулда Саргамышта чоңоюп, ошол жакта сөз обон, ырлар жазып, обон жаратып, анан кыргыз элине тартылып келатабыз. 2006-2007-тен бери обон жазып келдик. Ага чейин бала кезде кызыкчыбыз ырдап. Айылда ошол анча-мынча тоодо эми жайлоодо мал кайтарасың. Ошол малды 5 жандыкты эл кылып элестетип, колдо таяктыгы микрофон кылып алып, ушунча эл менин күйөрманым болсо деп баштап. Аябай ырдачумун кыялдан. 2006-тан бери обон жазып калдык, сөз жазып калдык. Ошо Семикбек, Айбек байкелердей обон сөз болсо экенбиз деп кыялдан. Алгач канча жашыңда жаздың сөздү? 20 жашымда жаздым. Обончу? О, сөз обон өкөнтөн бир эле жаздым. Ошондо башталды. Бир эле башталды экен. Мектепте окуп жүргөндө ырдап жүрдүңөр мындай чыгармалар? Мектепте окуучу ырдачу эмеспиз. Бизден жакшы ырдаган болчу мектебибизде. Ошолордон үмүт этчүбүз, ошо чыгып өшөлөк депчи. Анан Кудай берген талант экен. Анан биз сурулуп чыгып келдик. Эң алгач кайсы жерде баштап ырдап чыктыңар? Эл алдына. Эл алдына Токтогулда Саргамышта бирке марафон концерт болуп калган болчу ар бир майрамда. Ошондо бул сөз обону буга таандык ата-энемден. Ошону жаратып, бул мага ырдап берди, ушундай жаздым депчи. Мен угуп алып бизде ыйлагам ал жерде. Мен чогуу ырдаганым эшикке чыгып ыйлагам да. Эми ата-эне дегендер аябай кусалык менен чыккандар болгон. Себеби ата-энеси жок. Чоңойдук 20 жашка чейин, 3 ай үстөн 20 жашка чейин. Анан кийин ошо ата-энеси каякта болду экен деп издеп келип, издеп келип таптык издеп, ошо клиптеги тартылган клиптегидей баары кабыл алышып. Анан дегил ата-энем ким болду экен деп, анан ошо кайдасыңар кагалайын ата-энем жазгам да ошо. Силер кимдин колунда чоңойдуңар? Биз Тайна Таятабыздын колунда чоңойдук. Кийин табышып, азыр катташып Азыр катташып турабыз. Жакшы. Анда эми алгачкы ошол ырдалып чыкканда эле элге жакшы кабыл алды. Элге ошо Саргамышка элге жакып кетти, туугандарга, Саргамыш элине жаккан анан ошону элге алып чыктык. Баштадыңар. Борборго ошо Бишкекке алып келип, аранжировкасын жаздырып, голосун жаздырып, клиент тартып, элге тартылат. Жакшы, анда ошол ата-энеден ыйык нерсе жок барыбир. Анда ошол эң алгач силерди алып чыккан ошол ырды ырдап бергиле анда, Артта калды азабы көп жашагым, андагыдан азыр такыр башкамын. Атың тоюп турсам дагы барынай, ата-эненин меримине ачкамын. Атың тоюп турсам дагы барынай, ата-эненин меримине ачкамын. Биз турмуштун таталына такшалып, бул дүйнөнүн не бир жолун баспадык. Ата-эненин мериминдей асылды, алам кезип чарыкайланып таппады. Ата-эненин мериминдей асылды, алам кезип чарыкайланып таппады.
жанга баткан көй кескен жетимди жалоруду чемирет эзилди жан дүйнөнүн ызгарына көт комур жаш чынардай бүчүрүп байлап жетилди жан дүйнөнүн ызгарына көт комур жаш чынардай бүчүрүп байлап жетилди Қалсақ тағы қаралы бастан ташталып Қанат бүтіп бұл тұрмышқа тақшалып Қайдасыңар қағылайын атенем Қараныңды іздеп келім зарланып Қайдасыңар қағылайын атенем Қараныңды іздеп келем зарланып Қараныңды іздеп келем зарланып Қараныңды іздеп келем зарланып Баракелде бар болгула ар бир ушул жаш балдар ата энеси өспөз экен. Мына силер жон териңер менен сезип ушуну бардык элге мындай болбосо экен деген нерсе менен абдан мыкты чыгарылган чыгарма экен. Чыгарма ал өмүр бою кала турган нерсе. Качан болсо да ушул элге жеткиликтүү чыгармаларды дагы да жарата бергиле демекчибиз. Эми аман эсен бир аз дем алып тургула. Силерди коштоп келген Нуртилек мырзаны, Нуртилек менен мына чогуу иштешип келатсыңар. Эр шаркак жакшылыктарга барып атыпсыңар дегендей. Анан Нуртилек мырзага дагы суроо, мына аман эсен менен иштешип келатканыңарга кандай экен? Экөөнүн булардын мыкты обондору чыгып, коштоп сага мындай жеңил болуш керек негизинен, мындай. Эми биринчиден аман эсен байкелерибиздин ата эне деген ырын, ырдаган ырын телевизордон көргөнбүз. Телевизордон көрүп, клибин көрүп, чындыгында ушул кишилер менен бир жолугуп, ушул кишилер менен бир чогуу ырдап, бир сахнага чогуу чыксак, ушундай чакырылган телевиденияларга чогуу келип, чогуу ырдасак деп аябай көп ниет кылчумун. Анан Кудайым буйруп, жакынкы күндө эле ушул жылы Сокулуктан бир тойдон көрүп калдым. Ал жерге ошо тойго чакырышты, ал жерге тойго барсам, бул байкелерим да ошол жерде жүрүптүр. Анан тааный албай бөлөк болуп кете бердик. Андан кийин ошо балдар аркылуу телефон таап, тагдыр ошо пешенеге ушу кишилердин насип калды, чогуу иштешип калдык. Жакшы анда. Эми өзүң кайсы чыгарманы аткарып бересиң? Өзүм эми азыр элдик ырлардан ырдап берейин. Өзүбүз буйрса ыр жазып ырдайын деген ниетибиз бар, буйрса. Азыр эми Асанкали атабыздан, Асанкали Керимбаев атабыздан Гүл Кайыр аттуу чыгармасын ырдап берейин. Жакшы болот. Кайрылыңыздар. Көл сага барам деп, ырыска толсо жагар деп,
ойлогон эмес экенмин ошондо сени табам деп ойлогон эмес экенмин ошондо сени табам деп ошондо сени табам деп дартыма дабаң эт албай талайлар жүрсө жете албай өмүрдүн баркын кечпелеп өзүңдөн турам кете албай жашоонун паркын кечпелеп жаныңда турам кете албай күлү кайыр сенден кете албай көрсөм да сени миң жолу көл бойлоп бастым түн бою күлү кайыр сени мас болуп күлүңдөн искейм бир жолу күл кайыр сени мас болуп күлүңдөн искейм бир жолуңа чытыңдан искейм бир жолу ойлогон эмес экенмин ошондо сени табам деп ошондо сени табам деп күлү кайыр сага жагам деп Азамат баракелде. Эми аман эсендер мына ошол чыгармачылык аркасы менен түйшүктүн арты менен мындай жакшы дипломдорго ээ болупсуңар. Ыраазычылык барагы турат. Ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери төш белгини алып, бара-бара бул эмгектин үзүрү десек болот. Андан кийин дагы кандай момундай айтор сөздүн кыскасы ушуларды өзүңөр кандай эмгек менен кандай болуп алдыңар, биринчиден кут болсун, анан элге өзүңөр айта кетсеңер, Бул дипломдорду чыгармачылыктын арты менен алдык. Эл баалап, эл сыйлап, эл берди. Маданияттын мыкты кызматкерин ушу былтыр алдык. Анда ошол Добро Кежи деген бир фонд бар, кайрымдуулук концерт уюштурган Энис Касмалиевич деген байкебиз аркылуу ошол талантыбызды баалап, сыйлап ошого алып берди бизге. Баягы биз чеке өзүбүз маданияттын кызматкерин алалы аркылуу деген эмес жок, оюбуз жок. Эл баалап, сунушта болду. Эл баалап берди ошол адамдарды. Анан дипломдор эме ырдагымдан катышып ошондон алган диплом. Мыкты катышып, мыкты активдүү ырдап катышканга рахмат деп берген болчу. Тиги 21-жылдын Нуздары деген дипломага да катышканбыз. Ушунун баары баягы архивде калса экен деген ой бар. Көмүскөдө калбай, ушу эл билсин деп, бул алтынчы алтын. Кубакты ошол Добро Кежи фондунун атынан берилген. Ошо мыкты катыштыңар деп ошоктон берилген. Азаматтарга мынакей ошол эмгек болсо ошонун үзүрү сөзсүз кайтат экен. Кудайым буйруса ошол азыр маданияттын мыктысын алып алсаңар келечекте эл артист деген наамга жеткиле. Андыктан да ошо талыкпай көп чыгармаларды жарата бергиле демекчибиз. Андан кийин ушул аман Россия жергезине да барып келдим дедиң, ал жакта да иштеп чыгармачылык менен. Бул түгөйүм операция болуп калды. Боорунан операция болуп калып, бул жакшы болгуча Россияга барып эл катары иштеп келдик. Кафелерде музыкант болуп, той тобурга, аякта Питерде, Санкт-Петербургда болдум да. Ал жерде кыргыздар көп экен. Кыргыздарга кызмат кылып келдик. Кадимдей эле тойду берип атат кыргыздар. Бизди бир аз таанып элдер бар экен, аякта барганда амансың, эсенсиң деп тойго чакырып болуп атты, тойго чыгып аттык. Жакшы. Түгөйүм жакшы болуп калдым, эми келип чыгармачылыкты баштайлы деген келип баштадым. Ошо 2 жылдан 4 жылга чейин ырдаңга тыйы болуп калды менде. Уда операция болуп калдым. Биринде боордон операция болуп калдым. Экинчисинде көк бурун өттөн операция болуп калдым. Ошо врачтар ырдаң болбойт, 4 жыл ырдаң болбойт.
ден соолугуң кара деп ошого чыгармачылык пауза болду. Ошол нерсени сурайын деп аткам да өзү дагы. Анан негизинен баягы ден соолукка байланыштуу ошо кийинки убакта эмне чыкпай калдыңар деген нерсеге ошол ден соолукка байланыштуу болду. Эми буюрса жакшы болуп калдык. Эми 2021 Кудай буюрса жаңыларыбызды, жаңы клиптерибизди элге тартпайбыз Кудай буюрса. Жакшы. Анан жана эфирден сырткарыда сүйлөшүп атканда Аман айтып калды, ушу келатып сагынып жараттым Казакстандын Кенен талаасында деп калдың эле. Ошону айта кетсең. Тержелакты Москвадан машина менен келген болчумун. Баягы карантин болуп, жолдор жабылат дагы шашылуу машина менен степ менен келдим. Негедир бир Казакстандын чөл арбаган жок магачы. Милитерде чөл арбабай, тоолор көрүнбөйчү. Ошол керемет жайлоо Тержелак деп тоолорду көрүп, айылды сагынып, Тержелакты сагынып, мурда жайлоодо чоң өскөнбүз. Ошолорду эстеп, элестеп анан булар бир саптан чыкканыр, бир кайрыктан келип бул түгөймө ырдап бердим, ушундай обон, ушундай бир эле сабын ырдап берди мага. Ушундай сап чыкты деп. Жакшы, мага обон жагып туруп алды аябай. Сөзүн отуруп ошо жастык сөзүн жаздым. Жазымын акындарга бердик муну бир сире. Текшердик деп бирсе Караталда Кубат Жакупов агайыбызга бердик. Ал жазып берди тексттерин. Анан Албайка жазды, анын арасында сөздөрүн терип алдык. Чын айтканда обонго Албайка отурбай калды, ылайык болбой калды. Анан отурганда болду обонго. Ошону кошуп өзү жазды, Албайка жазып берди, ошо менен жаздык ошолорду чыгардык. Бул элге чыктыбы, чыга элекпи? Бул элге чыга элек. Чыга элек, Анда азыр биздин ушул чакчы көрсөтүүдөн элге бир жаңырдым бет ачары деп туруп. Азыр эми кийинки чыгармабыз ушу Кара көзүм деген. Кара көзүм. Тигини анан ырдайбызбы анда? Тержелак. Тержелак анан ырдап берели. Кара көзүмдү да берели азыр. Кара көзүм. Сөз оонда өскө таандыгыр. Макул, анда тигини дагы мындай жашырып туралы, эл кызыгып карап турсын. Кара көзүм кымбатым, калем алып ыр жаздым. Ойдун баары сен болуп, обон менен ырдасың. Кара көзүм кандайсың, карегиңди кадайсың. Жүрөктөгү сүйүңдү айтчы кимге арнайсың. Кара көзүм кандайсың, карегиңди кадайсың. Жүрөктөгү сүйүңдү айтчы кимге арнайсың. Jaraladың жүрөктү жарокерим көз менен. Жашоом бирге болсо дең, жалгыз гана сени менен. Кара көзүм кандайсың, карегиңди кадайсың. Жүрөктөгү сүйүңдү айтчы кимге арнайсың. Кара көзүм кандайсың, карегиңди кадайсың. Жүрөктөгү сүйүңдү айтчы кимге арнайсың. Карекке карек кадалса, кара көзүм сүрдөймүн. Ак сүйүмдү мен кантип арнарымды билбеймин. Кара көзүм кандайсың, карегиңди кадайсың. Жүрөктөгү сүйүңдү айтчы кимге арнайсың. Кара көзүм кандайсың, карегиңди кадайсың.
Жүрөктөгү сүйүңдү айтчы кимге арнайсың? Жүрөктөгү сүйүңдү айтчы кимге арнайсың? Баракелде, бар болгула. Негизинен чыгарма жаратыш силерге кандай? Оорбу, кыйынбы, жеңилби? Бул тура эле жаза бербейбиз, баягы бир-экиге кагылып, бир-экиге ушул турмушту чагылдырып жазабыз да. Баштан өткөн өзүңөр аралашып, аралашып жазабыз. Ошондо сөз обон жаратабыз, сөз жазабыз. Ошо сөз темасында болобу, же жашоодогу болобу, дел ошого кагылганда анан обон сөз чыгат да. Жөн отуруп жазганга анан ыр чыкпай калат. Жакшы, анан негизинен эң биринчи таасир алган мындай кумир тутуп дейбизби, же таасир алып баштаган ырчыңар ким болду? Же устатыңар? Ырчым күмүр тутуп уккан ырчтарым ушу Айбек Каримов болгон, аябай. Популярный болуп чыгып келген кездерде ошондор аябай көмүр тутуп, ушундайлардын өзүмдү болсо, ушундайларым болсо деп күмүр тутуп, аябай катуу күмүр тутуп ырдап жүрдүм. Анан кийинки жаштардан Ынак Осмоновдун ырларын аябай маанилүү го ырлары. Ошону күмүр тутуп ырдап жүрдүм ошол ырларын. Анан кийин Сыймык байке, Бек байкенин ырларын аябай жүрөккө жакын алып ошолорду обон чырчы болуп кетти эле. Аман. Сен деле ошондой же? Ошо ырлар менен чоңойдук да. Бек Айбек, Сыймык байкенин ырлары менен. Азыр учурда Гүлжигит байкенин ырлары да саптуу осонун обон ырлары бар. Көбүнчө ырлардын сөзүнө басымдайбыз аябай. Сөзү купулуска толбосо жакшы ырдабайбыз. Качан иштелип өткөндө, акырында келип, өткөндө анан кийин ырдап чыгабыз эл алдына. Элге чыккандан элге өтүп баштаса жакшы экен деп туруп. Сөз менен обонго биз өтө иштейбиз. Экөөбүз кеңешип, сөздө туура эмес болсо алып башка сөз коюп, обонго иштеп бышырып, анан кийин элге тартылып чыгабыз. Жакшы, бир баш, эки башты экөөңөрдөн чыккан нерсе жакшы да иштейт. Бир жыл ошо иштейбиз сөздөрдү, обондо бир жыл иштейбиз, анан кийин эл алдына тартылабыз. Жакшы, эми жанагы элибиз дагы угуп атса, көрүп атса, жанагы ырдайбыз, жаңыр жараткан экен деп күтүп аткан болуш керек. Ошону ырдап бергиле. Саргамыш деген чарманы ырдап берели. Ошо Саргамыш да? Туулуп өскөн жерибиз Саргамышка аралашканбыз бул ырды. Аябай кусалык менен чыккан ыр. Бул ырдын тарыхы Саргамыштан келдим, шаарга биринчи жолу келдим да. 2006-жылы келип шаарга келип анан айылды аябай сагындым да. Баргым келип айылга. Анан ушу Бишкектен Саргамышка бардым, барып эле анан Саргамыш жерим Айкөл менен элим эле сала бергендей келе берди бул. Барганда эле бучак жайып тосуп алган. Анан аман болгулачы деп жаздым. Анан эсенмин да мен, эсен да кошуш керек деп анан кийин башталды. Жаздык ошолорду. Анда ушул чыгарманы аткарып берсеңер. Бул жерде аккордеонго сал элекпиз пока. Бул байке инибиз жаңы тартып атып сырларды. Анан биз мындай жубай аткарып берели. Жакшы болот. Эми жандуу жакшы да. Жандуу менен. Менин айылым, Саргамыш жерим, арча жыттанган ак бейлелим, суктантып мени сузатып келет, сулуу жердин менин элимдин. Саргамыш жерим, Айкөл мен элим, аман болгулачы тилегим менин. Саргамыш жерим, Айкөл мен элим, эсен болгулачы тилегим менин. Сусу шараккан, кызы суктанкан, агалар Айкөл жеңе кызганган. Энелер сулуу, элечек кийген, аталар ыйык санжыра айткан. Саргамыш жерим, Айкөл мен элим, аман болгулачы тилегим менин. Саргамыш жерим, Айкөл мен элим, эсен болгулачы тилегим менин. Сол коюң шибер, калың каптаган, селкелер сулуу, ышкын тамшанткан. Кымысын ичсең, чаңкап тойбойсуң, кылымдан келген чана тышталган. Саргамыш жерим, Айкөл мен элим, аман болгулачы тилегим менин.
Sargamış yerim, Aykol men elim, esen bolgulachı tilegim menin. Ey Азамат, шын эле аман эсен болуп туулган жердин топурак алтын дейт го. Мынакей ошол эң биринчи ааламга кеткен жолдогу айылдан башталат дейт. Андыктан ошол өзүңөрдүн айылыңарды даңктап баттазагыр, андан кийин Ала тоону, андан кийин ушинтип бүтүндөй Кыргызстанды желегин желбирете тургандагы убак келет. Эми Нуртилекке кезек берели. Нуртилек келеми. Аман эсенди эс алдырып туралы. Азыркы ырдай турган чыгарма бул Сыймык Бейшекеев агабыздын Ай жаркын аттуу чыгармасын ырдап берели. Салам азыр. Көркүңө көзүм тойбой тасыл эрикем, өдөндө арзу ыйлайт сага деген. Армансыз бул дүйнөдөн өтөт кодем. Ай жаркын сени сүйүп сага жеткен. Армансыз бул жашоодон өтөт кодем. Ай жаркын сени сүйүп сага жеткен. Меригендин ого жетпес аркарсынды, менетке чырмаган же аркансынды. Адамдан сендей сулуу жаралабы, акылдан адаштырган аркарсынбы. Адамдан сендей сулуу жаралабы, акылдан адаштырган аркарсынбы. Туйлаган агымы суда балык болдум, тушалыдым, туталандым, карып болдум. Адашып арзудан жолу таппай жүрүсүм, ай жаркын шола чачкан жаркы болдум. Адашып арзудан жолу таппай жүрүсүм, ай жаркын шола чачкан жаркы болдум. Тушалыдым, туталандым, карып болдум, жаркы болдум. Азамат баракелде, бар бол, Нуртилек, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Эми аман эсен келечек. Өткөн тарых дейт, бүгүн учур дейт, эртең келечек дейт. Келечектеги чыгармачылык кандай болот? Дагы кандай иштерди кылсак деген максаттар бар. Дагы ошол жаңы жазган ырларыбызга Кудай буйруса 2021 күн жылыса, жай келсе, жаз келсе клип тарталы деген ойлорубуз бар. Жаңы ырларыбызды элге буга чейин пауз болуп көрүнбөй калганбыз, бирок эми Кудай буйруса тартылап чыгарабыз деген ойлорубуз бар. Жакшы ырларыбыз бар. Клипке тартып жаратып, элге тартуулап. Күркүрөгөн күз келип баары той берип турган кез эмеспи? Анан 2 жаш деген ыр жазганбыз, жаштарга арнап. Бу да аябай жакшы ыр, сөзү өскө таандык ыр. Муну акындарга бергенбиз тексттерин.
Анан кийин Кудай буюрса элге муну клип тартып элек, аранжировкада боло элек. Акындарга берип, каратып, кайра өзүңөр жазып, жаратып дегендей. Буюрса элге тартып эле турабыз. Бул дагы ушул жакын арада чыккан ырлардан. Буга жакын арада чыккан 2 жаш дегендер. Жакшы болот, анда ушу 2 жашка 2 жашка арнайлы 2 жаштан ыйлап берелим. Бүтүндөй жаңы үйлөнүп аткан 2 жаштарга арнайбыз да. Келгилерде. Кандай тойлар болуп турсун негизи. Жакшы. Жаштардын өмүрдүн даңгыр жолунда өз бактың болуп колуңда байланып жүрөк жүрөккө баш кошкон күндөр сонунда жаштардын өчпөй ак нуру жалындап турсун жактырып эгиздей болуп дүйнөдө 2 жаш болсун бактылуу жаштардын өчпөй ак нуру жалындап турсун жактырып эгиздей болуп дүйнөдө 2 жаш болсун бактылуу 2 жаш болсун бактылуу. Кыялдар учат асманда 2 жаш бакыт тапканда сүйүнөт жүрөк алыстан сүйүлөр толкуп ташканда жаштардын өчпөй ак нуру жалындап турсун жактыруу эгиздей болуп дүйнөдө 2 жаш болсун бактылуу жаштардын өчпөй ак нуру жалындап турсун жактыруу эгиздей болуп дүйнөдө 2 жаш болсун бактылуу 2 жаш болсун бактылуу. Деңиздей толкуп ташыгын жаныңда жүрсүн ашыгын суу болуп турсун дүйнөдө турмуштан тапкан асылың жаштардын өчпөй ак нуру жалындап турсун жактыруу эгиздей болуп дүйнөдө 2 жаш болсун бактылуу жаштардын өчпөй ак нуру жалындап турсун жактыруу эгиздей болуп дүйнөдө 2 жаш болсун бактылуу 2 жаш болсун бактылуу. Баракелде Азамат бар болгула, келечегиңер кең болсун, телегейиңер тең болсун. Эми ушул баягы Кудайым өзү берген ушул өнөрдү өстүрүп өркүндөтүп ар бир адамдын колунда. Анан мындай музыкалык дагы билим алайын деген максаттар барбы? Музыкалык билим Кудай буйруса алалы деген оюбуз бар. Көрдөн комуз деги эле ушу музыкалык билимди алып мындан дагы өнүктүрүп, мындан дагы талантыбызды тартуулаган деген ойлорубуз бар. Азыр мына мурда чыккан кезиңерде ошол аман эсен деп таанып, аман эсен деп чакырып аткан элибиз бар да. Анан кандай бир топ түзөйүн дейсиңерби өзүңөрчү? Аман эсен тобу же ушундай эле жүрөсүңөр? Негизи аман эсен деп биз башында ошондой эле чыкканбыз аман эсенде. Анан кийин же биз таянтаа чачак бакканда Кабылбаевдер бакканда. Аман эсен Кабылбаев деп чыксак Орозбаев таарынып калган да, ата тегиз Орозбаев да. Орозбаев деп чыксак Кабылбаев жак таарынып калган да. Анан аман эсен негиздерди эле коелу деп ошондой атадык өзүбүзгө. Эки жактан таарынбайт деп. Негиздер тобу деп эгиз балдарды кыздар издедик да.
таланттуулар бар болуш керек деп система башка деп. Анан чыккан жок да мындай нерсе. Болсо дагы болду арасында, бирок кызыккан жок да аларчы. Анан айла жок экен, экөөбүз менен аман-эсен негиздерде эле чыгыр эл деп. А негиздер тобу деп топ кылсамбы дегем да. Бул негизде чыгармачылык негиздер жөнүндө негиздер нерсе жок негизделечи. Жакшы болмок экен. Негиздер тобу деп топ да жок да. Анан негиздер жөнүндө комедия тартсакпы деген ой болгон, элге күлкү ишти кылып. Анан баары айланып эле каражатка такылат экен да көп нерсечи. Анан айланып тарта албай жүрөбүз бул нерсени. Кудай буйруса эгиздер жөнүндө эгиздер комедиясы деп комедияда тартабыз Кудай буйруса буга. Сценарий даяр жазгансыңар. Сценарийлер бар. Эми күнүмдүк эле жашоону чагылдыр эле. Күнүмдүк кызык нерсе өкөзүн ортосун көп өтөт да. Жакшы экен. Эми ошондо эгиз таланттуу кыздарды издеп жүрөсүңөр да? Эми ошондой болсо жакшы болмок. Балдарды эле кыздар. Мага көбүрөөк кыздарды издеп жакшы болмок чыгып калса, мындай элге бир сонун бир жаңылык болмок да. Балким силер дагы кабарлапсаңар, Кудайга шүгүр, кыргыз элинде чыгып калат болуш керек. Азыр эми издесе табыла турган интернет деген бар. Ушул берген суроону карапайым эл да берет. Экөөң ырлап чыгып келатасың. Ошо экөөңүн ортоңорго бир кыз кошуп албайсыңарбы? Элге жакшы көрүнөт деп. Биздин ой ошол эки эгиз кыз болсо, дүбөт ырдап чогуу элге тартыласак деген жакшы ойлорубуз бар. Бирок тилекке каршы азыр чыкпай эле. Жакшы бир кыз кошуп алсаңар болбойт, эки кыз эле кошуп алып. Жакшы, анда келгиле дагы элге тартылай турган чыгармалардан. Ошону бир элибиз дагы суранып, ошол жакшы экен деп дагы мурда да суранып жүргөн, ошону анда бир ошо телевизордо берели анда. Мөңгүдөн мөлтүр суу аккан, мескили менен алым ашкан, арчалуу бийик тоолору аппак карды жамынган, керемет жайлоо тери жайлап, кенен көтөрүң эли жайлап, көркөмүн көзгө тартылса, көкөлөй түшөмдөн байлап, керемет жайлоо тери жайлап, кенен көтөрүң эли жайлап, көркөмүн көзгө тартылса, көкөлөй түшөмдөн байлап. Тулпарларың күлүк чыккан, берекеге толуп турган, бабаларым басып өткөн, баркыңды бийик тутан, керемет жайлоо тери жайлап, кенен көтөрүң эли жайлап, көркөмүн көзгө тартылса, көкөлөй түшөмдөн байлап, керемет жайлоо тери жайлап, кенен көтөрүң эли жайлап, көркөмүн көзгө тартылса, көкөлөй түшөмдөн байлап, көркөмүн көзгө тартылса, көкөлөй түшөмдөн байлап, керемет жайлоо тери жайлап. Ушундай жакшы чыгармаларды жаратып атсаңар, сөзү дагы жакшы, обону да жакшы, өзүңөр мынакей жалгыз эмес, эгиз болуп аткарып атсаңар, бул элибизге эң мындай айтканда элди тарта турган чыгарма. Анан кээ бирөөлөр ушул биз элге алынсак экен, бат чыкса экен, мен өзүм чыга албайт экен, продюсер менен иштешем деп иштеп аткандар бар да, ошол аркылуу чыккан. А силер ушундай иштешсек деп көрдүңөрбү максат? Биз ошол продюсер болсо негизи жакшы болмок. Алба элге теметпек алып чыкмак негизичи. Анан продюсер жок, эч кимдин сунуш берген жери жок. Өзүбүздүн болгон аракетибиз менен, өзүбүздүн күчүбүз менен. Силер издеп барып көрдүңөрбү ошол продюсерлерге? Издеп бар элекпиз. Издеп барган жокпуз. Кеңеш тобу деген жакшы байкебиз, жеңебиз бар. Ошолорго кайрылдык.
карайлап турганда каяка басабыз деп турганда ошол байкелерге чалып жолугуп ошолор мындай кылсак болот деп даңгыр жолго салган. Кеңеш байкенин мүзүр байкелер чоң салым бар бизге кошкон. Даңгыр жолду көрсөтүп, чыгармачылыктын жолун көрсөтүп, тияк барбала, бияка баскыла деп туура багыт беришкен аябай. Ошол байкелерге чоң рахмат. Анан кийин Бакыт байке Мамаев ал дагы ошол бир аз жардам берген, ырларыбызды ошол бир аз карап берген тексттеринде. Ошо мен ошо агаларыбыз менен ошо байкелерибиз менен байланышып, ошо менен чыгып келатабыз. Ушундай жүрсөңөр чыгасыңар деп жол көрсөтүп акылын айтып, мындай продюсер менен иштешкен жоксуңар. Жок, иштешкен жокпуз. Ой жок иштешет. Иштешелден ой деле бар, жакшы продюсер болсо иштешелден ойубуз бар. Бирок продюсерибиз жок, азыр буга экөөбүз эле кеңешип эле ырдап келатабыз. Жакшы, анда эфирди дагы бир шаңгылып ыргылалы. Кезекти Нуртилек сага берелби же Нуртилек. Анда эмесе азыркы ырдала турган ыр элдик ыр энелери заман болсун деп бир эне жөнүндө бир жакшы чыгарма ырдайлы, шаңдуу чыгарма карап аткансыздар. Бүгүн сенин майрамың, мен алыста турамын, бербесем да гүлү десте, ушуларды арынадым. Куттуу болсун майрамың, чын жүрөктөн айытамын, гүл ордунан апаке, ушуларды арынадым. Gül ordundan apake, uşulurdu arınadım. Baldarımdı çoğun oytup, kança zaptı tarıtkansın. Ak sütüngdün apake, ayçiğanti vaktayın. Ata boldu balıdarın, ene boldu kızıdarın. Hurmat görüp apake, uzak ömür yaşağın. Hurmat görüp apake, uzak ömür yaşağın. Ata bolgon balıdarın, ar kesip tinelerin, Arnavutta jurutuna, talıkpagan emgege. Tınçlık basın diyine de, bakıt kosun iyilerge. Oşonduktan apalar, uzak ömür sürgüle. Oşonduktan apalar, uzak ömür sürgüle. Tınçlık basın diyine de, bakıt kosun iyilerge. Oşonduktan apalar, uzak ömür sürgüle. Oşonduktan apalar, uzak ömür sürgüle. Oşonduktan apalar, uzak ömür sürgüle. Hurmatsıydı görgüle, uzak ömür sürgüle. Баракелде мынакей жаратан бери аман эсен деп атабыз. Анан өзүң кыскача айтып кетсең да, сен да ошо чыгармачыл жолдо жүрөсүң Нуртилек. Эми бул чыгармачылык жолдо жүрөбүз. Бизге туу аса талант болуп, атамдын Асан Үсен деген эгиз байкелер болгон. Апамдын бир тууган иниси ошол кишилер аккордеон ойноп, ырдап. Мага ошол кишилерден гана калган белек болуш керек. Мурда эле эгиздер менен жүргөн экенсиң. Асан Үсен деген эгиз абаларым болгон. Мына ошол абаларыбыздан, тайкебизден, тагабыздан ушул талант калды да бизге.
ошол таланттан эле чындыгында аккордеонду ойноп, ырдап, ырдаганыбызга чындыгында эч ким жардам берген жок, эч ким үйрөткөн жок. Ошол өзүбүз аябай аккордеонго күчтүү басым жасап, ырдап, ушу элге ырдасам экен, ушу байкелеримдей болуп, тойлордо элге кызмат кылсак экен деген жакшы ниеттер менен буюрса акырындык менен келатабыз. Жакшы, эми мынакей билинбей отуруп убакыт дагы келип жетти дегендей, элге өзүңөргө силер баары үчөөңө тең эркин микрофон берейин. Өзүңөрдүн тилегиңерди, оюңарды, элге айта турганыңарды айтсаңар. Рахмат. Биринчиден ушул кыргыз элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун. Экинчиден силерге чоң рахмат. Кыргыз элине биздин сүннөтүбүз эфирге алып чыгып, тартылып концертка чакырып концертка силерге чоң рахмат. Силерге да чыгармачылык ийгилик. Рахмат. Рахмат. Ошол баарыбызга чыгармачылык ийгилик каалайм. Кыргыз элинде тынччылык, токчулук болсун. Сиздерге чоң рахмат. Эл менен сүннөтүбүз кылып, элге алып чыгып, мына ушу эгиз балдар бар эле, анча мынча болсо да таланттар бар эле деп чакырып, элге түз эфирге алып чыкканыңызга чоң рахмат. Жалпы оператор камера тарткандарга да рахмат. Бизди элге жеткизип, мынакей ушундай балдарыбыз бар деп тарткандарга, буларга да чоң рахмат байкелерибиз, инелерибизге. Ошо тынччылык болсун, карантин болбосун, ар дайым элибизде той эле болуп турсун. Баракелде, рахмат. Эми биз дагы ушу эфирден пайдаланып, жалпы кыргыз элибизге тынччылык каалайбыз. Биз ушул эфирге келген электе көптөгөн сөздөр сүйлөйбүз деп келебиз, бирок ушул эфирге келгенде эле сүрдөп, сөзүбүз чыкпай калат. Анан ушул бизди эфирден көрүп аткан кыргыз элибизден баардыгынан биринчиден кечирим сурайбыз. Ушул байкелерибиздин ырлары ушундай бир кыска мөөнөттө гана болуп калды. Ойноп бери аккордеон менен ырдап чыгалы дегенден эми бир аз кемчиликтер болсо кечирим сурайбыз. Андан кийин баардык кыргыз элибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да чоң рахмат. Ушул бизге 1 саат убакытты бөлүп, бүткүл Кыргызстан элибизге бизди көргөзүп, телевидение аркылуу чыгарып атканыңыздарга терең ыраазычылык. Ушул жакта отурган байкелерибизге дагы чоң рахмат. Иштериңиздерде ийгилик. Биз дагы ыраазычылык билдиребиз. Өнөрдү өркүндөтүп өстүрө бергиле, бапестеп бакса баардык нерсе өзүнүн бабына келет дейт. Ошондуктан талантыңар бийиктей берсин, келечегиңер кең болсун, телегейиңер тең болсун, бар болгула. Дагы элибизге көптөгөн жакшы чыгармаларды жарата бергиле демекчибиз. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келди. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.